Assalamu alaikum. Урматтуу достор, мекендештер. Эми достор, азыр биздин мынакей караңыздарчы, сиздин, биздин көз алдыбызда дагы бир эне оор абалда жатат да. Апабыз деген күн санап мындай оору алсыратып, эненин жүзүндөгү жылмаюу азайып, баскан турганы алсыратып, улам бир саска чөгүп бараткандай эле бир сезим, мындай бир сөз менен айтып, эми достор, түшүнгүлө. Жөн гана көрүп койбогула силерден өтүнүч, аман тургандыкка. Эгер сиздин кашыңызда, биздин кашыбызда апабыз оорубай, жакшынакай отурса, ошого шүгүр кылып, Кудайга рахмат айтып, ошонун акысы катары дагы Кудайга рахмат айтып, 5-10 сомдон болсо дагы берип, ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси бар, достор. Дүйнөнү берсе да ошонун садака, зекетин берип, бир мөмө жемиштен бир эмени терип алсак, ошонун үшүрүн берип, ар бир мусулмандын жашоо тартип эрежеси бар. Ошол нерсени кылып, өзүбүздүн милдетибизди аткарып жашайлы. Анан азыр биз дагы энеден төрөлдүк. Ушул энебиз биздин кашыбызда жашынакай кылып, бизди чоңойтуп, торолтуп, кичекейибизди бооруна кысып, мээримин төгүп чоңойткон эне бүгүн кайра мына мынтип өздөрү мынтип муктардык болуп турат да. Ошон үчүн азыр төлөп өстүрүп чоңойткон уулу, мына бул мекендешибиз, бир тууганыбыз апага донор болуп берейин, апам кашымда аман болсо экен деген чоң үмүттө бул үй бүлө болуп турат. Бул үй бүлө бүгүнкү күндө кимдир бирөө бирдекени алайын деп далбастап, бирдекеден алайын деп кызыгып бир нерселерде жүрүп, бир алып бурушуп аткан болсо, бул үй бүлөдө мисалы андай эме жок да, достор. Ушуну түшүнгүлө. Азыр апабыз кашыбызда аман болсо экен, апабыздан жогото албайбыз деген чоң коркунучта жашап жаткан, мына ушундай көз ирмеме өтүп жаткан жерге сиздин жардам керек, биздин жардам керек. Ошон үчүн кайдыгер карабай, мына экран алдында реквизитке сөзсүз кол сунуп койгула. Анан азыр сиз айтсаңыз, бул немеде канча убакыт болуп калды азыр сиз гепатит жугузуп алганыңызга, анан качан билдиңиз, эмне болуп билип, анан канча эме болуп калдыңыз? Урматтуу мекендештерим, мен ушул оору менен билгениме 2016 жылдан бери жабыркап келем. Билгенде эле боорум ооруп, кан тапшырып, сахар болчумун. Сахар менен больницада жатканда сразу эле каныма билишти гепатит С, анан цирроз печени F4 деп сразу эле уже эмесин, крайний эмесин айтышкан. Ошодон бери 7 жылдан бери алышып эле келатырмын, больницаларга көрүнүп. Мейли ушу болбой, 1 жыл болоюн деп калып, улам суу көбөйүп келатат. Врачтар пересадка болбойт деп коюшту. Айла жок, сиздерге кайрылып атам. Ушу сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Колуңуздардан келсе жардам берип койсоңуздар. Ырайымдуу элим. Ошол ичиме суу толуп ооруганыма ушу 7 жыл болуп калды. 7 жылдан бери мына бел аябай кыйналып, алсырап, ичим суу болуп, ушундай болуп атыр. Жардамыңыздарды аябасаңыздар, менде бала чакам маңдайында болсун дейм. Берген дартына шифасын берсин. Анан бир тууган буюрса эч убакта мындай ыйлап, көз жаш төгүп, метпеңиз көп өтө сарсанаа болбоңуз. Анткени кыргыз кыйынчылыкта таштаган эмес, колдон келишинче эме деп ойлойм. Анан бир тууган азыр мисалы апа мындай ооруп баштаганда ушул дарткан эме алгандачы, чалдыгып, мындай кандай немелер болуп жатат өзүңдө, мисалы ой жүгүртүү, мисалы өзүң ошону айтсаң, мисалы азыр апада болуп аткан кыйынчылыкты көргөндө сендеги мындай ой жүгүртүүлөрчү? Ошо башында биз да билгенде лечение кылып, ошо суусун кетирип жүргөндө эч нерсени ойго албапбыз. Азыр эми ошо эң күчтүү дарыларын алып дагы врачтар пересадка дегенден кийин апамдын көңүлүн көрүп, уже жашоого эмеси дагы чөгүп баштайт экен. Аны көргөндөн кийин сен да уже жашоого кызыгың кете баштайт экен. Ошого бил мен кайрылат элем. Ошо орозо айып мындай отурабыз. Аллахым ошо согуш кылгансыздарды, кармаган орозоңуздарга кабыл кылып, бизге ошо кайрымдуулук жардамыңыздарды берип коесуздар деп суранат элек. Ошо буюрса, иншалла сиздердин жардамыңыздарды, дуаларыңыздарды себеп кылып, Аллахым кийинки айтта
чогуу бир жерде отуруп ошол нерсени эстеп ошо Аллахым ошол нерсени себеп кылды. Отурсак ошол күнгө жеткизсин Аллахым. Ошо Аллахым Сен өзүң мисалы донор болуп берейин деп атпайсыңбы? ооба. Донорлуктан мисалы азыр эми айтсаң, именно үйдөн сен эмне үчүн берейин деп атасың, же болбосо чечимди мисалы корккон жоксуңбу? Мындай анткени көп адамдар ушудан коркот. Кээде Жок, одан эч кандай корккон жокмун. Ошо ден соолугум өзүм апам ошо пересадка дегенде эле өзүм айткам. Ден соолугум чың болсо, мен донор болом деп. Ошо анализдер тапшырылды. Иншалла баары жакшы, ден соолугум жакшы экен, донорство болот деп. Ошо буюрса, ошого умтуп келатам. Апам менен барып аман эсен операциябыз жеңилдетип келе алсак экен деген. Мен жанымда баарысынын туугандарынын жанында маңдайыбызда кызды күйөөгө берип дайня болуп ак элечек кийип төбүрүстө отурганды каалайт элем. Ушундай күн болот деп ойлогон эмесмин. Бул да Аллахтын буйругу экен. Кыргыз эли мээримдүү, канча адамга жардам кылып беришен, канча биз өзүбүздүн эле мусулман бир туугандар аягып келип атат. Биз да ошолордун катарында болуп, апам менен бир тууганым аман эсен операциядан чыгышып, баары жакшы болуп, күлүп жайнап, Аллахтын баардык жараткан жакшылыктарын көрүп, кызыгып жашоого умтулуп, жакшы нерселерге жетишип жашаганды каалайм. Апамды эч жоготкум келбейт. Эне деген эне баарыбыз. Азыр билбейм. Апам кандай ооруп, ушинтип суу болуп баштагандан бери баарыбыздыкы эме да. Эшикте баары сонун, баары жакшы, бирок ичиңде, көкүрөгүңдө бирдеке эле турат да, апам жакшы болуп кетсин деген эле ой. Ошого шыпа издеп, жетишпей жаткан каражатты кыргыз элибизден сурайт элек. Биз күтө албай жатабыз, апамдыкы күндөн күнгө күчөп жатат. Мен кызмын, апам мага айтат ооруган жерин. Бул жерим ооруп атат, мынтип атам, кыйналып атам, ар бир нерсесин айтат. Колуңан келбейт, жасап берип коеюн десең келбейт экен. Биринчиден Аллахым шыпасын берсин. Экинчиден ошо элибизден каражат болсо, барып ошо жасай турган врачтарга Аллахым амин деп баары ийгиликтүү өтүп, мындай кыйын оор учурда эмес, жакшылыктарда отурганыбызды каалайм дайыма. Карындашым эмне айтса, көптөр ар кандай ойлоп калат да, мисалы кайрымдуу болуп коюп, мисалы өзү издеп ушундай эме болгон жерде өзү издеп тапкандар бар да. Бирок бул жерде элдин туура түшүнүгү болсун, анткени алдын ала суроолорго жооп да. Кайрымдуу болуп фонд дегенди каяктан таап или Азамат Байматов бул үйгө истемеге кандайча себептен келип калды, буга чейин кандай кабарлар бар бул, эмнени болуп кантип биз байлашып калдык? Биз деген мурун эми оорубаган адамдын ооруган адам менен иши жок деп коет го. Мурун эл катары эле күнүмдүк тиричилик менен эле жүрүчүбүз. Анан ушундай болгондо биз да изденип баштадык. Ушундай боор ооруганда эмне болот экен, пересадка болот экен. Анан бизде Азамат Байматов кайрымдуулук фонд бар экен, көп адамдарга биздин өзүбүздүн эле элибизге жардам берген деп. Анан биз да биринчи Инстаграмдан жазып, сиздерге номериңиздер менен алып байланышып, офисиңиздерге барып, сураштырып, ошентип аракет кылдык. Биз дагы ошол себеп менен апабызды аман эсен маңдайыбызга алып калалы деп. Азыр эми биздики срочно болгондуктан азыр каражатыбыз жетишсиз болуп атат да. Ошол себептен кайрылып атабыз. Күндөн күнгө эч ким билбейт. Апам эртеңки күнү абалы кандай болуп кетет экени белгисиз. Ошондуктан канчалык эрте болсо ошончолук бизге жакшы эле. Баары жеңил болот эле. Ансын мейли боору дейин десең сахары да бар. Ал да күндөн күнгө күчөтөт оорусун. Ошол себептен канчалык эрте болсо бизге ошончолук жакшы эле. Азыр канча каражат болуп, канча жетпей атат? Эми биз операция канча жарымы бизде, Кудайга шүгүр. Операциянын жарымы бизде өзүбүздө. Ошо жетпегенин срочно болсо
тезирээк, канчалык тезирээк чогулса ошончолук апамдар барат эле жакка. Мына урматтуу мекендеш, урматтуу бир тууган, бүгүнкү күндө бул үй бүлөнүн жакындарынын, эжекебиздин бир туугандары, айылдаштары, жакын тууган урук, эл журт кайдыгер карабай тыйындап чогултуп, кураштырып, ушинтип отуруп, уул кыздарынын чогулткан топтогун жөн эле элди карап эле элден чогулуп калса деген сыяктуудай ниетте эмес. Ушул жакындарынын баарынын жардамдары менен бүгүнкү күндө бул бир үй бүлөнүн эле алы жете турган акча эмес экендиги баарыбызга маалым. Мындай чоң каражат бүгүн карапайым үй бүлө үчүн оор. Мисалы $30,000 деген бул чоң акча. Ошон үчүн биздин өлкөдө сиз менен биз жакшы билебиз. Аз суммадагы маянан алып, күнүмдүк тиричиликке гана жетип жетпей жашоо өмүр өтүп келет. Бирок мындай акчаны турган ордунан табыш кыйын болгондуктан минтип эч ким өзү элге чыгып жардам суратпасын, Кудай таалам. Бирок үй бүлөнүн чогулткан акчасы мына бүгүн жарымы чогулуп, бир $15,000 бүгүн колдоруна эп тырмалаңдап чогултуп, эми калганда биртип элден чогулуп калса деген жакшы үмүттө турат. Ушул үмүттү жандырганга жарап берели, достор. Ушул үй бүлөдө эненин мындай бир мээримине зарыкпасын, үй бүлөнүн шамы өчпөсүн деген жандар келгиле, Кудай үчүн жардам кылып жакшылык кылып койлу. Себеби жакшылыктын аркасында жакшылык бар. Кудай менен соодалашканды билейли. Кудай үчүн кадам таштайлы. Кудай үчүн ырыскынан бөлүшөлү. Кудай үчүн убакыт бөлөлү. Анткени Кудай бизди алдабайт, достор. Кудай үчүн бир нерсени берсең аны эселеп берет деп атат. Ошон үчүн биз бир гана Кудай ыраазылыгы үчүн аракетибизди кыла берели, баары Кудайдан. Эми үй бүлөгө да дуа кылып коюңуздар. Мындай намазыңыздарда, анан ушул видеону көп бөлүшүп, комментарий жазып, жакшы тилек кылып, анан 5-10 сомдон болсо да кол сунуп коюңуз. Сиз менин берген 5-10 сомум эмне болот дебегиле. Сиздин берген 5-10 сомуңуз балким апанын ден соолугунун жакшырышына себеп болот. Себеп болгондуктан жыйынтыгында өзүбүзгө таандык соолукка ээ болобуз, достор. Анткени оорусак оорубасак дагы өмүрдөн өтчү жанбыз. Өмүрлөр өтүп жатат. Жаштыгыбыз артта калып, карлыкты көздөй баратабыз. Өмүрүбүз артта калып, өлүмгө жакындап баратабыз. Шашылыш менен жардамыбызды тийгизип, өзүбүзгө таандык соолуктарга ээ болуп калайлы. Барыңыздарга амандык. Ооруган жандар жакшырып, Кудай апаларыбыз каршыбызда аман болсун деген жандар бар болгула, жакшы адамдар.